Үрөй учкан жол кырсык скутерчен ары бери ойнотуп акыры жол кырсыгына кабылды. Сүзгөн унаадагы кызыл чыракта өтүп баратканын көрүүгө болот. Скутерченин абалы азырынча белгисиз. Ал жерге түкүргөнүм мойнума алам. Силерден да кыйын туугандарым бар. Таированын комментарийлери толуп кетти. Кыйын болсоң эмнеге видеону өчүрөсүн деген сөздөрдү жазышууда. Мэриянын жанында түкүргөнү боюнча өзү дагы комментарий берди. Бишкекте кичинекей сатуучу баланы уктатып кеткен чет элдик кармалды. Ушула жамашы жаңылыкта түрмөгө видеонун астына үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Кече барып, Манас шаарына барып, мэриянын астында видео тартып келгенмин. Ооба, ал жерге түкүргөнүм мойнума алам. Бирок ошол жерде түнү балдар, кыздар кандай иштерди кылып келгени силердин көзүңөргө көрүнбөй, именно менин түкүргөнүм көзүңөргө көрүндүбү? Бир нерсе болсо эле мага асылып чыгып атасыңарбы? Сиз өзүңөрдү эр ойлосоңор, бирөөнү шер ойлогула. Элдерге мен видео обращение кылдым. Каалаган жеримде видео тартып, каалаган жеримде видео чыгарамын. Мени коркутам деп ойлобогула. Бир нерсе болсо эле талкууда, анан мындай деп. Ошол жерде презервативдер жатыптыр, ошол жерде раса салфеткалар жатыптыр, ошолорду тазалап албайсыңарбы болуптур? Камерадан карагылачы болуптур. Ошол жерге барып салюттарды атып, ошол жерде туулган күндөрдү өткөрүп кечип атышат, ошол жерде чечип атышат. Эмне ошолор көзүңөргө көрүнбөй, эми мен бир жерге түкүрүп койгон көзүңөргө көрүндүбү? Мынакта өзүнчө мага кыйын болуп, мени коркуткандар, силерден да кыйын туугандарым бар, силерден да кыйын менин да күчтүү тааныштарым бар. Өзүнчө кыйын болуп, кичине баягындан көсүндө чыга бербегиле уктуңарбы? Силерди да түйрүп кеткенге духум жетет менин дагы. Жумуштан аябай чарчап келгем. Бишкекте айдоочу жол кырсыгынан кийин сөгүп кеткен үчүн кечирим сурады. Жол милициясынын айтымында окуя 29-июлда Алы Токунбаев жана Токуналиев көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Анда Mitsubishi жана Subaru Outback үлгүсүндөгү унаалар кагышкан. Ошол эле күнү жабыркаган жаран милицияга кайрылып, Mitsubishi унаасынын айдоочусу табылган. Анын айдоочулук күбөлүгү жок экени аныкталып, тийиштүү протоколдор түзүлгөн. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Балык базарынан алынган балыктан кор чыкты. KG репортерго окурманыңыздан түз билдирүү аркылуу видео келип түштү. Окурмандын айтымында окуя өткөн жекшембиде болгон. Ал Балыкчы шаарындагы жаңы ачылган балык базарынан сатып алынган балыктын ичинен курттар чыкканын билдирген. Эскертүү бул маалымат окурмандын билдирүүсүнө жана жөнөткөн видеосуна негизделет. Азырынча тийиштүү мамлекеттик органдардын расмий комментарийи жок. Расмий маалымат жарыяланса, аны да кошумча жарыялайбыз. Булак репортер KG. Бишкекте кичинекей сатуучудан кулакчын уурдаган чет элдик кармалды. Бишкекте филармониянын жанындагы жер алдындагы өтмөктө кичинекей сатуучудан кулакчын уурдалган окуя катталды. Маалыматка ылайык, окуя жума күнү болгон. Милиция кызматкерлери эшектүү катары 29 жаштагы чет өлкөлүк жаранды кармашты. Учурда окуя боюнча териштирүү иштери жүрүп жатат. Анын жыйынтыгына мыйзамга ылайык тийиштүү чаралар көрүлөөрүн билдирди. Вот этот? Почем он? А он какой телефон? Мизу. Не такого? Да. Почем он? Он? Нет. Нема такой, да? Да. Нема такой? Укам баскы сенчу. Мен укам басанга он үчүн акча таппай атабыз. Эжите чуркап жүрсүнчү бул дагы. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элем. Уулум Мухаммад 5 жашта, азыр баса албайт. Ушу жол кырсыгынан улам ушундай абалга түшүп калган. Мындан алдын 3 жол операция болгон башында. Азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Сиздерден суранарым, ушу баламдын операциясына жардам берип кетүүңүздөрдү өтүнөм.
Берген жардамыңыздарды алып атабыз. Аллах разы болсын барыңыздардан. Көпті көрсе көл болот дейт. Ушу балам басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам да бутуна туруп, өз алдынча мектепке барып, өз алдынча ойношун каалайм. Мен баламды көрүп жүрөгүм ооруйт. Бизге азыркы учурда $45,000 акча каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жоктугунан улам аргасыздан кайрымдуу кыргыз эли менен жардам сурап кайрылып жатам. Бизге кайрымдуулук кылам деген инсандарга өзүмдүн атымда Мбанк ачылган. 3197 кымбат К деп чыгат. Ошо Россия өлкөсүнө котором дегендерге Сбербанк 3097 Нурбек деп чыгат. Ал дагы өзүмгө караштуу. Аллах таалам баарыңыздардан разы болсун. Берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Тинькофф жок. Апу. Кимдетип иш? Жебегиле буну. Эки күндөн эле ачып кетет экен. Башы жагы деле курттук. Балким балык базарынан алганбыз. Асым нөйсің, гай чақырам. Жоқ, водныйдан болам десең. Гай чақырам, үргір алам болам деп. Тоқто. Мас. Давай. Мен жұмыштан кетіп барат. Mitsubishi Ак 267 ана деген номермен кетіп барат. Outback үлісіне машинамен арқасына чие алғанмын. Ошол жерден айдоочумен келише албай аябай озголук сөздөр менен сөгүнгөм. Ошон үчүн кечирим сурайм. Жумуштан аябай чарчап кетип бараткан убакыт болчу. ДТПга түшкөндөн кийин правомдо жок болушумдан куруп кетип алгам. Техпаспорт чыдап кеткен бирок. Кечирим сурайбыз, текшер айта алмайт. 29.07.2026 Доордагы автоунаа Алтокомая көчөсү Токтоналжа кесилишинде жол кырсыгына кабылып, ДТП кылып качып кеткен болчу. Азыркы учурда кармалып айып курууга кирген.